Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздерге бир нече көнүгүүлөрдү көрсөтүп бермекчибиз. Бул көнүгүүлөрдү спорт чебери Рафаэль Дөлөтбек уулу көрсөтүп жана айтып бермекчи. Алар абдан биздин организмге жана ошондой эле муундарыбызга жакшы жардам берет. Азыр үй шартында тизе ооруганда кандай көнүгүү кылсак болот экенин азыр көргөзөм да. Буга оңой эле мына үй шартында мына резинка деп коет. Спорт магазиндерде сатылат. Именно спорт магазининен алышыбыз керек да. Дарканалардан алганда алардыкы бирке башкачараак болот. Биринчи солдогу тизени жылытабыз. Биз көтөрдүк, көтөргөндө дем чыгарабыз да 1 секунд турабыз. Аха, мынакей. 1 секунд турабыз. Бул көнүгүүнү биз бир күндө 4 жолу 20дан гана жасайбыз. Экинчи көнүгүү да мындан да оңой, үй шартында. Муну кылса болот. Буттун башын салабыз. Караңыз. Болду. Бул эмне кылып атам мен? Мен биринчи тизени ызыттым. Аха, тизени ызыттым да, тизенин астындагы булчуңду мен азыр күчтүү кылып атам. Ошо тизенин астындагы булчуң алсыз болуп калгандан тизеге нагрузка келиши мүмкүн да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн биз болсок азыр тизенин астындагы булчуңду биз күчөтсөк, ал күчтүү болсо тизени өйдө көтөрөт. Мынакей. Бул биомеханика. Башында оңой көрүнүшү мүмкүн көнүгүү. Бирок андай эмес. Мен сиздерден уялган үчүн кылып атам. Бутун баары тырышып калды. Сол буту көтөрүү менен биз оң бутка өтөбүз. Муну Роллинг Коллиман деген жакшы спортсмен айткан. Мен булчуң ооругандан кийин мен 20-ны санайын деген да. Биз да ошентип эле. Биздин булчуңдарыбыз ооругандан кийин биз 20-ны санап баштайлы. Аха. Биринчи бутту бүттүк, экинчи бутту жасадык. Ошондан буга 4-тү, буга 4-тү. Сол буттан баштайбыз ар дайым. Анан кийин караңыздар. Биз бутту бүткөндөн кийин ар дайым жылуулап жүрүш керек. Азыр болсо да 3-чү көнүгүүнү көрсөбүз. Тоголотобуз. Кийин ошо үйдө топто болбосо кичинекей бутылка алып, айнек бутылка, баклажка болбойт. Муну жатарда кылса болот. Анан муну эртең менен эрте турганда. Бирок эртең менен эрте турганда бул эң сонун эффективдүү деп эсептелет. Позитивдүү болобуз, кан айланат. Анан кийин силерде болсо алдыга койгон максаттарыңарга жетиш оңой болот. Ошон үчүн мен силерге айтат элем, ушу көнүгүүнү эртең менен эрте баштаңыздар. Жасап. Ушундай көнүгүүлөрдү күнүнө жасап турсаңар, муундарга жакшы жардам берет. Айдан Астамова, Данияр